Bular iştep etet. Aravan rayonu ayıl hökümetlergacha iştep etet bular. Zombulu çonnilerdi jogotungar. Bular çonnilerden hem ötüp ketdi. Emne kılıp ötüp atacak? Emne kılıp? Baylarga çekler beret, beçaralarini ilap жүрүшөт. Жалгыз Çek- boy çek adamlar koyun. avay. Beşikteki balası geçe alıştı. Bu qanday деген nerse? Toktop turunuzçu. Çek degen ja üy salganга çek. Zemen участок. Asler qayerlerden beri otasınlar? Sukat yerlerden mi? Jediga. Bergen yok. Yerlerimiz var, toptam yok. Siz aytmoqchi, berip qo'ygan olasizdi. Je sala albaysiň. Toktop turunuz. Ha sizdin ayılda, Çegavat'ta. Emne jeri alıp otasınlar sizler üy salganга? Ne jeri aldыңар? Şolburak degen jerimiz var. O şerde anan keyin dagı 19 gektar degen jerimiz var ele. Murukka Kikbidaş degen. Onu ala albayt. Oşo жерди бербей атабыз. Бербей айтат. Ошолорго чек салып. Ал жер айдо жерби? Байракы. Анан кийин Мөңкөтай, анан кийин акча деген жерлерди трансформация кылдырып айтат. Бир нерсе жогору деп силерде эле. Az токтоп туруңуз. Siz ала албай атасыз, карапайым калып. Эми эл ала албай атат, макул. Кимге берди анда ошо жерде? Барбы алгандар ошо жерде? Чек алып алгандар барбы? Бар, ошолор текшергиле десем Жок му? Ну биякта жок деп атат, siz бар деп атасыз. Мени чек ала албагандар көп ошончо. Эми ала алгандар түшүнүп атам. Алып алгандардын списогун мага бергилечи. Siz мына Калпакчан жигит, мынакей Муратбек жигит. Ким алып алды? Ошолордун тизмесин таап сизде болсо, маган жибериңиз. Мына баланча Чегават айылынан мондай чек алып алды. Биз ала албай атабыз деп туруп, алып алгандардын тизмесин канча сотуктан алып алды? 5 сотук, 10 сотуктан түшүндүңүз, а? Сөзүңүздү тастыктаңыз да сизчи, далилдеңиз да сөзүңүздү. Ошону мага бербейсиз. Президентке барасыңбы? Губернаторга барасыңбы? Эми мага келиңиз, ошолорду көтөрүп алып алгандардын списогун көтөрүп алып туруп. Болду, түшүнүктүү, келесиз. Мен өзүм жеке неме менен келдим сизге. Мен ушу Кара Суу базарында иштеп, Кушпакова Лайли деген сүткөргө алданып калганмын. Ал мыйзамсыз үйүмдү алып койду. Азыр талаада үйүм жок жүрөм. Ким деген дейсиз? Кушпакова Лайли Шамшидинова мына. Ким Кушпакова Лайли. Лайли? Кушпакова Лайли. Процентчи, азыр деле процент акча берет. Ол 20 жылдан бери билебиз процент акча берген. Канча адамдар үйлөрүн алдырып, канча адамдар үй бүлөсүнөн ажырашып, контейнер алган ушундай адам. Азыр деле процентке акча берип жүрөт. Өткөндө неме январда сүткөрлөр боюнча неме чыкканда 6-9 арыз жаздык СМБга. Жазсак СМБ прокуратурага өткөрүп бериптир. Прокуратура Кара Сууда болгон да болуш. Кара Суу немесин өткөрүп бергенден кийин үчөөбүз менен соттошкон бул. Арзангандардан. Түшүнүктүү. Азымдагыла. Сергин неме жок дейди. Мен үйүм мындай кылыңыз азыр. Улуттук коопсуздук менен ички иштер министрлиги. Мен силерге тапшырма бергем, мошенничество боюнча түшкөн арыздардын баарын карап, адилеттүүлүктү ордуна келтирип, эки тарап болгон болсо, карыз болсо алып берип, алдап кеткен болсо кайтартып берип, ушундай кылгыла да. Түшүндүңүздөр, Мурда бул ишти каралар жасачу, билесиздер, Чорныйлар деп коебуз, криминальный мир деп. Барып туруп арызданса, bir günde alып берчү дагы экинчи тарабына минип алчу. Сен жарымын мага бересиң деп, анан дагы муну бер, дагы тигини бер деп отуруп, алып бергенден артыгын чыгарып ийчү. Анан биз бүгүнкү күндө андайлар жок, мындан ары болбойт дагы, ага биз аябай катуу карайбыз, криминалдык мирдин жок болушуна. Койсуңар? Кечирим сурайм. Атым Козубаев Мелис, Достук айыл өкмөтүнүн Жаңы Араван айылынан келип отурам. Кош келипсиңер Араванга. Биринчилер райондун сизден суранып кетчү нерсеси Араван районундагы жашоочуларды сагындырбастан тез келип турсаңыз. Себеби сизди келет деп 2 жумадан бери Араванда бир радикалдуу өзгөрүү болду. Көп нерселер оңолду. 2 жумадан бери. Өмүрүндө акталбаган, өмүрүндө краскаланбаган жерлер краскаланып 2 күндөн бери көрүп атабыз. Чоң рахмат. Негизги айтчу нерсе жергиликтүү бийлик дагы деле ошол илгерки эле адап берер экен да, андасын. Бирөө келет дегенде жанталаш тазалап коюп, мындайда жата берет экен деп. Күндө тазалап туруш керек, күндө керек болсо. Урматтуу президент, эгер мүмкүнчүлүк болсо бир эле Араванга эмес, башка райондорго бир 2 жылда, 1 жылда убактыңызга карап келип турсаңыз. Себеби бул өтө керектүү нерсе. Область боюнча 5 районго барам.
Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Мен ошо Араванда чыкканыңыз деле Домбыйта бар. Мына жерде. Ошо Домбыйтаны 90 канчанчы жылдары коллективи, мен анда иштебейт элем, ал Домбыйтаны билбейм. 53 адам приватташтырышкан. Закон боюнча. Анан 53 адамдан мен сатып алганмын 6 сотыгын. Жанында мусор турган жерде. 6 сотык жерди сатып алып, ал жерге үй курайын дедим эле. Анан чоңураак кылып туруп, детсад аштым, трикота деген. Правительство айтып атты, мына ол мектеп, детсад кем деп. А мен ошол жерге детсад курдум. Курган менен кийин мына ачыгын айта берейин, Ташиевтин командасы там эсенбулар, прокуратура, жер адистери ошо жер чоң эмес, меники 6 сотык. Алардыкы бир гектарга да жетпейт Домбыйта. 53 адамдыкы. Алардан сатып алган. Кызыл китепти алышып, вообще государствого алып кетти. Бул план үчүн кылды окшойт деп ойлоп атам. Мына биз жерди алып алдык, анан мындай кылдык дегенчи правительствонун астында. Бул туура эмес деп ойлоймун. Бул мен бир 4 жыл болду ачканыма, 15 жыл болду мен сатып алганыма. Кызыл китепти жок кылып коюшту 6 сотык. Мен даже Кыргызстанда 75ке чыксам, 75 жылдан бери жер үлүшүм да жок. Домбыт өзү турабы мында имараты, же ал дагы жок болуп кеткенби? Домбыта турат. Мен салган детсадда турат. Участогунан алгансыз, э? Ошонун участогунан жолу бош жерди алып мусор баскан. Билишет бардыгы мына ол ушул жердегилер, аравандыктар билет мына Домбыттын аркасы. Жалпы канча сотук эле ал Домбыттын территориясы? Территориясы 1 гектарга жетпеген жер. Ошонун 6 сотугун мен сатып алганмын. Үй салайын деп. Анан детсад. Бирок садик кылып, детсад бала бакча кылып иштеп атасыз. Азыр иштеп атабы? О, иштеп атат. Бирок айтып атпаймынбы? Аны дагы ошо мына команда тартып алды. Айткылачы прокуратура, ГКМБ кайра кайтарылып алып койду эле же кандай? Мамлекетке алынды эле Домбыт же кандай? Садыр Нуркожоевич, бул боюнча ГКМБ иш алып барган эмес, кылмыш ишибизди козгогон. Прокуратура бардыңар эле. Берчи прокуратура. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, мында карап көрөлү. Прокуратуранын добарысы келтирилсе элек, сот субъекттери осы добарысы бардыңар келтирип атпайбы? Сот субъектилерди кайра кайтаруу боюнча иштешкен. Эми мындай кылалы. Бул киши эгерде бир башка бир коммерциялык же болбосо үй салып алган болсо мейли эле, эми бала бакча салып алып иштетип атса тийбегиле аган. Аны Домбытты кайтарган учурда дагы бул кишинин немесин 6 сотугун узаконить этип бергиле. Раз бала бакча кылып иштетип аткандан тийбеш керек эмес. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен атым Мерим, жеке ишкермин. Мен атайын сизге Ош шаарынан Келечек базарынан келип отурам. Урматтуу президент, Келечек базарын жеке көзөмөлүңүзгө алып бербесеңиз болбойт. Себеби Келечек базары коррупцияга малынып баткактан чыга албай калдык. Ассоциация башчысы Альберт Мырза, подрядчиктер жана лидерлер биригип алып, карапайым калктын канын ичип бүтүштү. Мисалы, мен жеке ишкер катары буга чейин соода тармагында мына 3 жылдан бери эмгектенем. Патент дедиңиздер, патентти да алдым. ККМ дедиңиздер, ККМди да алдым. Эски Келечек базарын снос кылып атканда Жеңишбек Токторбаевичтин сөзү бар. Жаңы Келечек базарыңыздардан ар бириңиздер. Ак буранын үстүндөгү базар беле? Жок. Же башка? Жок, жанагы Башнянын жанындагы. Жаңы Келечек базарынан сиздер бардыгыңыздар өзүңүздөрдүн мыйзамдуу орундуктарыңыздарды аласыздар деген. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы Альберт
мырза, подрядчиктер, лизерлер биригип алып, чоң атасынан калган баягы казынасында эле каалагандай калчап, каалаганына берип, каалаганына бербей атат. Мен мисалы өзүм 3 местага первоначалкасын 30%-ин төккөнмүн. Бирок ушул убакка чейин менин мыйзамдуу орундуктарымды сатып жиберишкен. Булар башка жарандарга сен кечиктиң талон алып аткан убагында сен кечиктиң деген жүйө менен ушул убакка чейин менин мыйзамдуу орундуктарымды бербей келишет. Мындан сырткары Альберт мырза, подрядчиктер жана лидерлер биригип алып, азыркы учурда Альберт мырзанын атында 70 места орундук бар экен. Карапайым калк жана первоначалкасын төлөй албай калган адамдардын орундуктарын булар присвоили, жеке менчикке алышкандагы ар бир местадан булар 10 000 доллардан пайда көрүп атышат. Келечек базарында иштеген ишкерлерге 5 000 доллардан сатып алганбыз. А булар сырттан келген инсандарга 15 000 доллардан сатып алып атышат. Эми элестетиңиз, азыркы учурда Альберт мырзанын атында 70 орундук бар. Менин колумда по факту документи боюнча Ал ошо базар башчысыбы? Базар башчысы эмес, ассоциация башчысы. Биз келечек базары олку-солку болуп турганда ассоциация түзгөнбүз. Түшүнүктүү. Так, өкүлчүлүк. Прокуратура менен биргеликте, областтык прокуратура менен городду да подключать эткиле. Биргеликте бул мэрим айымдын айтканынын баарын изилдеп чыгып турган маган эртең талашт эткилечи. Кимде ким бала бакча курам, мектеп курам деген болсо жеке биз жерлерди бекер берип атабыз. Райондордун центрларына, райондордун борборлоруна, кичи шаарларга и областтардын борборлоруна Бишкек, Ошко. Мына Бишкекте, Ошто берип атабыз биз. Бекер беребиз да. 1 гектар, 2 гектарга чейин мектеп менен бала бакчанын көлөмүнө жараша. Анткени биз мектептерди салып кубалап жете албай атабыз да. Жылда төрөлгөн балдарыбыз, анан бала бакчага барган, мектепке барган балдарыбыз көбөйүп атат да. Жылына мамлекет 20-30 мектеп, 50-60 мектептен салышыбыз керек болот. Ошон үчүн жеке жактарды дагы жардамга чакырып атабыз. Биз жерди бекер беребиз. Мына жеке менчик бала бакча, жеке менчик мектеп аш деп. Ошон үчүн сиздерге маалымат катары. Ошко, Оштун өзүндө. Бала бакча мектеп салам деп, Давайте отказ кылбагыла, срочно деги жер таап бергиле. Кайсыл мектепте жанагы азыр 40ка чейин бала, 45ке чейин окуп атпайбы? Биз ошол райондордо, жетишпеген райондордон жер таап туруп бергиле да. 50 сотук болобу, 1 гектар болобу бергиле, салсын, жеке менчик кылып окута берсин. Балдарды бала бакчага алсын, мектепке окутсун балдар. Отказ кылбайт. Мына отказ кылбайт, биз берип атабыз мына. Түшүндүңүз, көзөмөлгө алган. Маанайыңыздар кандай? Жакшы болсо эле болду иншалла. Сиздерге рахмат. Ушунчалык кыйынчылыкка карабай, эмгек акынын аздыгына карабай, ушу өмүр бою ушу иштеп келип, ушул кесипте иштеп келатканыңыздарга терең ыраазычылыкпыз. Ушу мугалимдер менен силерге мына ушу апрелден баштап билесиздер, эмгек акыны көбөйтүп берип атабыз, кошуп берип атабыз. Үстүнө. Рахмат. Көзгө жууп барып, кийинки жылы дагы кошуп беребиз. Датаны кылсак болот эле, бирок эң көп армия бул ушу мугалимдер менен врачтар да. Анан бюджетке дагы дароо эле баягымдай сезиле түшөт да. Сезиле түшөт. Кичине эле зарплат көтөрсөң миллиарддаган, жүздөгөн миллиард сомдор кетип ошол менен мына 4-5 жыл болуп кетти. Силердикин жакшы көтөрө албай келдик. Кайсы жылда 22-жылы көтөрүп бердик беле? 22-жылы бир көтөрүп бергенбиз, мына 26-жылы. Кудай буйрса дагы көтөрөбүз, көтөрүп беребиз. Эң негизгиси силер жакшы мындай бир чын ак ниетиңиздер менен иштеп берсеңиздер. Yeah.